Темирлан агросервис кооперативибиз. Мен Темирлан агросервис кооперативинин председатели болом. Картошка органика немеси менен өстүрүлгөн картошка. Былтыр деле органика менен өстүргөнбүз. Былтыр 1,5 гектар картошка сеип, 1,5 гектардан 38 тонна отборный картошка, анан 16 тонна үрөндүк картошка алганбыз. Быйыл кичине органикада удобренияны 40 колдондук. 40-ты чачтык, 60 тонна киргиздик. Болжол менен где-то 50-60 тонна отборный картошка алабыз деп үмүттөнүп атабыз. Үрөндүк дагы бир чыгат го 20 тоннадай. Бирок быйыл 2,5 гектар септик да. 2,5 гектар аянтка түштү картошка. 2,5 гектар толук органика менен иштетилип атат. Бул картошканын сорту Сорая деген сорттун картошкасы. Картошка Германиядан келген. 2018-жылы алып келинген. Быйыл акыркы жылы сеип атабыз, эмдиги жылы буюрса аттанып атабыз. Дагы жаңы үрөн алып келебиз. Органика өткөн себебибиз, биздин себебибиз, например, органикадан жерди истощение кылбайбыз биринчиден. Анан экинчиден таза продукция жейбиз. Өзүбүздүн ден соолугубузду ойлойбуз, экологияны ойлойбуз. Негизи органиканын принциптери ошол болуп атпайбы? Экологияны ойлойбуз, өзүбүздүн ден соолуктарды ойлойбуз дегендей. Ошон үчүн элдин баарына чакыра кетет элем. Бул органикага өтүштүн, органика методдорго өтсөк ошол жерибиз, өзүбүздүн эле жерлерде эч жакка качып кетпейт, эч кимге неметпейт. Ошол өзүбүздүн жерлерибиз семиз бойдон калса, көп жыл бою продуктивный жер болот бул. Ошондой болуп калса, анан именно ушул чыккан өндүрүлгөн картошка болобу, кандай бир продукция өндүрүлсө да ошол органика, таза, химический немелер жок продукция болот. Ошону өзүбүз жесек да өзүбүз деле мисалы ден соолуктарыбыз чың болот. Бала чакабыз мындай здоровый өсөт дегендей. Дене түзүлүшү жакшы болуп, эч кандай неме болбой, ошого жакшы болот да. Жалпы жамаат деле ушуга чакыра кетет элем. Органикага өтүп, именно органика менен иш кылганыбыз туура болот деп. Бул азыр глобальный эле проблема болуп атпайбы, жер маселеси.